Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таала чексиз мактоолор болсун. Жана кырк пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Бул окуяны Араб жергесинде иштеген бир доктор айтып берди. Жария. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен чогуу ажылык кылганын соогун алгыңыз келеби? Анда биз менен Рамазан айында умра сапарына аттаныңыз. Бизде сиз үчүн өтө сонун жеңилдиктер каралган. Биринчиси, Рамазан айын толугу менен Мекке Мединада өткөрүп, кадыр түндү, айт намазды бүткүл дүйнөнүн төрт бурчунан топтолгон мусулман бир туугандарыбыз менен чогуу окуп, бирге майрамдап 25 күн дээрлик бир ай ошол жакта кенен ибадат кылып кайтабыз. Мына ушунча убакытка тамак ашы менен билет баасы болгон $1650. Мындай мүмкүнчүлүк башкаларда жок. Экинчиси, эми документке деп жүгүрбөйсүз. Сиз болгону загранпаспортту гана бизге тапшырасыз. Калган баарын өзүбүз бүтүрөбүз. Үчүнчүсү, ихрам кийимин, умра китебин, аялдарга жоолук, жилет, сумка, жайнамаз, замзам суусун белекке аласыз. Эң негизгиси, сиз ибадаттарыңыздын туура аткарылуусуна чоң көмөк көрсөткөн илимдүү дамла Санжар Тыныбек уулу жетектеп барат. Мүмкүнчүлүктөн кур калбай жазылууга шашылыңыз. Учуу күнү 10 апрель. Байланыш үчүн номер 0773 691 877 0776 562956. Бир карыяны операция столуна алып келишти. Жүрөгү ооруйт экен. Ошондо жанагы карыяны даярдап жатканыбызда ал ыйлай баштады. Анан мен: "Ата, ыйлабаңыз. Мындай операциялардын көбүн көргөнбүз. Бул өтө жеңил операция. Буйруса Алланын жардамы менен тез эле бүтөт", деп аны жошуткан болдум. "Бул операциядан коркуп ыйлап жаткан жокмун", деди аксакал. Анда эмнеге ыйлап жатасыз?" дедим, таңыркап. Күндө окулган Кур'ан ушул операцияга даярдык көрүп окулбай калды. Күндө окулуп турган Кур'аным бүгүн калып кетти, деди. Ошондо мен эми окуса жарым пара окуса керек, 5-6 сүрө окуса керек деп ойлодум да. "Мейли, окуп алыңыз, 5-10 минутта убакыт беребиз. Канча окуйсуз өзү?" дедим. "Күнүнө 10 пара окуйт элем", деди. Ошондо 3 күндө Куранды катым кылат экен. Таң калдым. Кийин мага айтты: "Балам, сенден суранычым бар. Мен даарат алып келейин. Операцияга даяр кылып жаткыз. Кийин бир параны окуганымдан кийин наркозуңду бере бер", деди. "Макул", дедим. Даарат алып келди. Операция столуна жаткыздык. Бир пара Куранды окуду. Наркозду бердик. Я Аллах. Туугандар, ушул операцияга жаткан инсан калган 9 пара Куранды наркоздун үстүндө окуду, дейт доктор. Бул азыркы жашообузда болуп жаткан окуя. Булар кандай инсандар? Булар жашоосу Куранга байланган инсандар. Булардын жашоосу Алла Тааланын зикирине байланган инсандар. Чындыгында адам жүрөгүндө эмнени жайгаштырган болсо, өлгөндө да ошол нерсе тилинде болот. Кимдин жүрөгүндө дүйнө жайгашса, дүйнө сөзү чыгат. Кимдин жүрөгү таштандыга толсо, жаман сөздөр чыгып, сөгүнүп кагынат. Кимдин жүрөгү ыйман менен толгон болсо, Алланын гана зикири чыгат. Ошондуктан биз дагы жашообуздун баарын Алланын зикири менен өткөзүүбүз керек жана ошого аракет кылышыбыз керек. Башка бир доктор айтат: "Бир күнү өлүм төшөгүндө бул дүйнөдөгү акыркы мүнөттөрүн жашап жаткан бир кишини ооруканага алып келишти. Карадым, жаны үзүлүп баратат. Мен "Ла илаха иллаллах" деп кайталап турдум. Ал мени бакырайып карап турду. Мен кайталай бердим. Тиги киши бир убакта: "Мен сен айтып жаткан нерсени айта албай жатам", деп дүйнөдөн өтүп кетти. Башка бир кишини да көрдүм, өлүм төшөгүндө жаткан учурун. Мен дагы "Ла илаха иллаллах" деп кайталап турдум. Ал киши: "Балам, ла илаха иллаллах" деп шашпай, созбайт деп үйрөтүп өтүп кетти, дейт доктор. Бизге да Алла Таала өмүрүбүздүн акырында ла илаха иллаллахты айтып, дүйнөдөн өткөндө мусулман абалда дүйнөдөн жан бериштикти насип этсин. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.